топ менен баштайт жана Баткен шаарынын командасын. Нурбаткендин чабуулу жана бул жерде сокку узатууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Талант командасы коргонууда. Жашырат. Эми гана көтөрүп берилген топ жана сокку Тимур Талипов гол! Тимур Талипов эсеп сандарын ачып койду. Бул беттештин эсеп ачылды да жана стандарт кабалдан Нурбаткен командасы мыкты ишке ашырды. Эсеп сандары 1-0. Эки дебютант команда кимиси мыкты жагынан өзүн көрсөтөт. Жашырып жатышкан көрүүдөбүз. Талант командасы буга кандай жооп берет? Талант командасы стандарт кабалдан Абдыкаимов бул жерден дароо сокку узатқан топ. Полевдин соккусу бир аз таамай болбой калды. Бул эми гана Караевка чыгарды. Кайрадан чыгарып берген топ, бирок талант команда алдап өтүү аракети мыкты жана чыгарып берген топ Убайдуллаевка топ. Эми гана Муралинжан Ахмедовго пас жана бул жерден пас чыгарды. Азамат Өмүралиев өзү кирип бараты. Эми гана чыгарылган пас бул жерде эмне болду? Түз эле дарбазаны көздөй сокку атса болот. Ошондой кылды. Талиповдун соккусу. Принцко Облах өз ордунда. Абдыкаимов чыгарып берген топ. Ким бар бул жерде? Оң канаттан чабуул жасоону аракет кылууда Антон Полев. Топту чыгарды жана бул жерде оң канатка пас. Алан бул жерде өзү сокку узатат. Дароо баштап кетти Булаев. Белгиден эмне болду? Бул жерде пенальти. Мырзатбек Абдыкадыровдун ышкырыгы жана ышкырык жаңырды. Ахмедов сокку жана гол. Эсеп сандарын 2-0 жеткирди. Нурбаткен командасынын капитаны Муралинжан Ахмедов. Эми талант командасы бул голдорго жооп бериши керек. Ооба. Өз үйүндө Нурбаткен командасында 2-0 эсебинде жеңип эми лидерлик сапта дагы эч ким кайтарган эмес. Кайрадан экинчиден менен талант командасынын чабуулу Арлен Бексулов жок. Сокку узатууга мүмкүнчүлүк жок. Эми гана сокку таамай болбой калды. Алан Караевке тапты. Сокку узатышы керек. Сол буту менен сокку Принцко Облах өз ордунда. Офсайд. Офсайд болуп калды. Бул чабуулду байкап турабыз. Караевдин соккусу чабуулду улантат. Бексулов өзү айпанчысына кирип барды. Чыгарып берген топ бул жерде өзү сок. Талантбек уулу сокку узаткан. Дилшотбек бул жерде гана өнүктөшүнө пас чыгарды. Бул Сарыбар Аблаев сокку жана Принцко Облах атандасынын аянтчасына кирип барды. Сокку жана Алмаз борбордук бөлүктө Мырзатбек Абдыкадыровдун финалдык ышкырыгы жаңырды. Бул беттеште Нурбаткен командасы 2-0 эсебинде талантты жеңип алды. Муну менен Нурбаткен эми 15 упай топтоп лидерлик сапта келе жаткан маал. Ал эми талант командасы бул беттеште